Улуу Британияда иштеген сезондук жумушчулар үчүн багыт берүү программасы. 4-модуль турак жай шарты. Бул Тимур менен Камила. Алар Улуу Британияга сезондук жумушчу программасы менен келишим боюнча фермада иштөөгө келишкен. Мындан мурунку модульда биз ар кандай фермалардагы түрдүү жумуш шарттары жана эмгек келишими жөнүндө айтып бергенбиз. Бул модульда сизге кандай шарттагы турак жай сунушталат жана жаңы чөйрөгө кантип көнүү керектиги тууралуу билебиз. Сиз программанын бардык этабында эч ким, ал тургай сиздин программанын оператору да сизден программага катышуу үчүн же Улуу Британиядан жумуш издөө үчүн акы албай турганын билишиңиз зарыл. Улуу Британияга баруунун жол акысына байланыштуу чыгымдан сырткары программага катышуу толугу менен акысыз. Улуу Британияга сапарга чыгаардын алдында өзүңүз менен кошо ала турган буюмдардын тизмесин жакшылап карап чыгыңыз. Тизмедеги айрым буюмдар фермада болушу мүмкүн. Эмнелер бар жогун программанын операторунан сурап тактап алсаңыз болот. Тизмеге көз салалы. Жеке колдонуу жабдыктары жана идиш-аяк, алгачкы күндөр үчүн азык-түлүк, төшөнчү, чейшеп, жаздык, биринчи жардам көрсөтүүгө зарыл дары-дармектер топтому, сиздин колдонгон дары-дармектер жана аларга дарыгерлериңиздин рецепти, 230 вольттогу UK Британ кубаттагычы үчүн адаптер, биринчи айлык акыга чейин чыгашаларды жабуу үчүн накталай акча каражаты, минималдуу 150 Британ фунту. Жыл мезгилине жана аба ырайынын шартына ылайык сизге кошумча өздүк буюмдар да керектелиши мүмкүн. Мисалы, Камила жумушка кышында кеткен жайлуу иштеш үчүн ага жылуу жана суу өтпөгөн кийим, резинка өтүк анан термо ич кийимдер керек. Көпчүлүк учурда жумушчуларды кербен үйгө, дөңгөлөк үстүндөгү көчмө үйлөргө жайгаштырышат. Кээ бир фермаларда турак жай корпустары да бар. Адатта мындай кербен үйлөрдө 4-төн 6-га чейин адам жашайт. Андыктан жатаканаңызды башкалар менен бөлүшүүгө туура келиши ыктымал. Турак жай, жашоо шарты сиз барган фермадан көз каранды жана бир ферма менен башка ферманын айырмасы болушу мүмкүн. Сиздин кербен үй тамак аш бышырган ашкана меши же микро толкундуу меш, муздаткыч, ажаткана жана душ менен жабдылган болушу керек. Ошондой эле ферма колдонууга идиш-аяк, ашкана буюмдары жана акы төлөнүүчү же бекер Wi-Fi менен камсыздашы да мүмкүн. Улуу Британияда жүргөнүңүздө турак жайыңызга байланыштуу кандайдыр бир көйгөйгө туш болсоңуз, бул тууралуу программанын операторуна же ферма башчысына кабарлаңыз. Кандай маселеге туш болушуңуз мүмкүн? Эгер кандайдыр бир жагдайда сизге же сиздин ден соолугуңузга коркунуч кооптуулугу жаралууда деп эсептесеңиз, өзүңүздүн көйгөйүңүз тууралуу Улуу Британиянын эмгекти коргоо боюнча башкармалыгына же Улуу Британиянын эмгек инспекциясына билдириңиз. Улуу Британияда жашаган жайыңыз үчүн күнүнө 9,10 же жумасына 63,70 фунт төлөшүңүз керек. Турак жайдын баасы фермага жараша өзгөрөт. Убактылуу жашаган үйүңүздүн наркы газ жана электр энергиясын камтышы керек. Сиздин операторуңуз кызматтардын толук тизмесин жана баасын берүүгө милдеттүү. Азык-түлүк же кир жуучу кызматка төлөй турган башка чыгымдарды да унутпаңыз. Тамак ашка жумасына 30-дан 60 фунтка чейин каражат жумшалат. Мындан сырткары кошумча кийим сатып алуу, банктан акча которууда комиссиялык төлөмдөр же маанай көтөрүүгө сарпталган каражат сыяктуу күтүлбөгөн кошумча чыгымдар да пайда болушу ыктымал. Кийинки 5-модуль менен таанышууну сунуштайбыз. Ден соолук жана коопсуздук.